Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтүүчү темабыз кайноо абанын нымдуулугу. Сабактын максаты кайноо жана анын физикалык мааниси жана ошондой эле абанын нымдуулугу анын жашообуздагы орду жөнүндө билип алабыз. Биз өткөнкү темада силер менен нымдоо, капиллярдуулук, буулануу жөнүндө сөз кылганбыз. Суюктуктун ачык бетинен дайыма аздыр көптүр молекулалар учуп чыгып турушат. Ал буулануу деп аталат. Ал эми буунун кайра суюктукка өтүшү конденсация деп аталат деп белгилегенбиз. Ал эми кайноо процессинде буулануу процессинин кайталанышы же болбосо суюктуктун ички бети боюнча толугу менен буулануунун жүрүшү кайноого алып келет. Демек, суюктуктун бетинде жана анын ичинде интенсивдүү буулануунун келип чыгышы кайноо деп аталат экен. Бул слайдта балдар ошол сууну эгерде биз ысыта турган болсок, ошо суунун ичиндеги көбүкчөлөрдүн пайда болгонун көрүп турасыңар. Бирок бул көбүкчөлөр суунун үстүнкү деңгээлине жеткенде кайра кичирейип төмөн түшөт экен. Бул демек астындагы суунун температурасы менен үстүндөгү суунун температурасы бири-бирине барабар эмес. Үстүндөгү температурасы азыраак болгондон көбүкчөлөрүбүз кайра төмөн түшөт экен. Эгерде биз андан ары суюктуктун температурасын жогорулатырат болсок, көбүкчөлөрдүн көлөмү да чоңойот экен. Акырындык менен алар суунун бетине келгенде атмосфералык басымдын таасири астында көбүкчөлөр жарылып, анан үндү пайда кылат. Ошону менен кошо буу чыгат экен. Эми кайноо процессиндеги ар кандай заттардын температурасына токтолуп кетсек, мисалы суутектики -250 градуста кайнайт экен. Ал эгерде системасында 20 градуста эле кайнага дуушар болот экен. Кычкылтектики -83 градуста эле кайнайт экен. Сүт, суулар 100 градус Цельсийде, эфир 35 градус Цельсийде, спирт 78, сымап 357, коргошун 1740 градус Цельсийде, жез 2567 градус Цельсийде кайнайт экен. Демек, кайноо процесси балдар турактуу температурада гана жүрөт экен. Эми балдар чөгүндү же сууну кайнатканда түбүнөн ысытат экенбиз. Эмне себептен? Себеби муздак суунун молекулалары оор келип, идиштин түбүндө болот экен. Ысык суунун молекулалары жеңил болуп, идиштин жогорку катмарына орун алат экен. Ошол себептен биз балдар чөгүндү түбүнөн ысытат экенбиз. Себеби суунун муздак молекулалары түбүндө болот экен. Эгерде ошол температураны үзбөй жогорулата берсек, акырында ушул катмарлары алмашып, кайноо процесси жүрөт экен. Муну биз жылуулук алмашууда конденсация кубулушуна дагы жакыныраак деп айтсак болот. Айтып кеткендей, демек муздак аба демек ылдый жакта болот экен, ал эми жылуу аба болсо өйдө жакта жайланышат экен. Эми балдар кайноо дагы басымдан көз каранды болот экен. Мисалы биз тоодо атмосфералык басым 4,5 даражасында паскальга барабар экен. Демек басым бул жерде азыраак экен. Анда температура, кайноо температурасы дагы төмөнүрөөк болот экен. Т барабар 70 градус Цельсийде эле кайнайт экен. Ошол себептен тоолуу аймактарда этти бышырганда же тамакты бышырганда кадимки шартка караганда көбүрөөк кайнатышат экен. Себеби кадимки шартта биздин атмосфералык басымыбыз 10-5 даражасына барабар экен, ал эми кайноо температурабыз 100 градус Цельсийге барабар. Каныккан буу өзүнүн суюктугу менен динамикалык тең салмактуулуктагы бууну каныккан буу деп айтат экенбиз. Башкача айтканда, суунун ичинде канча молекула болсо, ошончо молекуладагы бууда суунун молекулалары болуш керек экен. Демек, каныккан буу качан ишке ашат? Качан идиш жабык болсо. Эгерде идиш жабык болбосо, суунун бууланган молекулалары атмосферага кетет экен. Ошол каныккан бууну алыш үчүн ошол идиштин бетин жапканда, ошол суунун молекулалары менен анан буунун молекулалары бири-бирине барабар болгондо каныккан бууну алат экенбиз. Анын басынын формуласы биз билгендей P барабар
НКТ. Бул жерде N концентрация, К Больцман турактуулугу, Т абсолюттук температура. Эми балдар, абанын нымдуулугу ар кайсы биз жашап аткан жердин ар кайсы алкагында ар кандай болот. Демек, нымдуулугу жогорку жерлер бар экен, нымдуулугу орточо жана нымдуулугу төмөн алкактар бар экен. География курсунан силер билесиңер балдар. Демек, биздин жер шарыбыз бир канча алкактардан турат экен. Арктикалык, мейлүүн алкак, тропикалык, экватордук. Демек, бул слайдда көрүнүп тургандай, кээ бир жерлерде нымдуулук көбүрөөк болот экен, кээ бир жерлерде алкагына жараша кургактыгы көбүрөөк болот экен. Эми балдар, биздин жер шарыбыз демек 29% кургак жер экен, калган 71% океан экен. Демек, суу биздин жашообузда эң чоң ролду ойнойт экен. Суюктук суу болбосо, биздин жашоо тиричилигибизде көп кыйынчылыктарга алып келет экен. Мисалы, биз өзүбүздүн организмибизге токтолсок, бөйрөгүбүздө суу 83% бар экен, суставтарыбызда 83%, өпкөлөрүбүздө 80%, каныбызда 83%, демек терибизде 64%, мээбизде 75%, жүрөгүбүздө 79% суудан турат экен. Кийинки сүрөттө болсо, ошол жашына жараша, ошол суунун канча процентте болуш керек экен, ошону билишибиз керек экен. Демек, 1 жашка чейин кичинекей балада 86%ке чейин жетет экен суунун көлөмү, 14 жашка чейин 75%, 35 жашка чейин 70%, 50 жашка чейин 60%, демек 80 жашка чейин 50%ке чейин суу биздин денебизде болуш керек экен. Эми абанын нымдуулугу деп жердин атмосферадагы суу бууларын өлчөмүн мүнөздөчү чоңдукту айтат экенбиз. Демек, абанын нымдуулугу биринчиден демек температурадан көз каранды болот экен. Эгерде температура жогору болсо, абанын нымдуулугу азаят. Эгерде температура төмөн болсо, абанын нымдуулугу тескерисинче көбөйөт экен. Экинчиси, суунун буусунун санынан көз каранды болот экен. Башкача айтканда, ошол атмосферада суу буусунун молекулалары канчалык чоң болобу, кичине болобу, ошого жараша абанын нымдуулугу дагы чоң же кичине болот экен. Айтып кеткендей, жана жашаган алкактарыбыздан көз каранды болот экен. Шүдүрүм чекити. Абадагы суу буулары каныккан учурдагы температура шүдүрүм чекити деп аталат экен. Шүдүрүм чекити качан пайда болгон балдар? Демек, сүрөттө көрүнүп тургандай, биринчи слайдда эгерде абанын нымдуулугу көбүрөөк болсо, шүдүрүм чекити пайда болот экен. Бул ошол абанын молекулалары эгерде там жакта, демек, абанын нымдуулугу көбүрөөк болуп калат экен, шүдүрүм чекити да пайда болот экен. Башкача айтканда, муздак болгондо абанын молекулалары сууга айланып, анан ушул жерден көгөргөнүн байкайт экенбиз. Андан башка таң атпай өсүмдүктөрдүн үстүндөгү тамчылардын пайда болгону ушул шүдүрүм чекит менен байланыштуу экен. Андан башка ошол жанагы терезелерибизде тамчылардын пайда болгону ушул шүдүрүм чекити менен түшүндүрүлөт экен. Эми ушул шүдүрүм чекити демек анын пайдасы да бар, зыяны бар. Зыяны жана биз айтып кеткендей тамдардын көгөргөндөгү ушул шүдүрүм чекити менен байланыштуу экен. Ошол шүдүрүм чекити болтурбош үчүн демек биринчиден үйлөрүбүздүн сыртын ичин жылуулашыбыз керек экен. Андан башка шамалдатуу жолу менен биз ошо шүдүрүм чекитин болтурбоого аракет жасашыбыз керек экен. Эми балдар, абанын нымдуулугун өлчөөчү куралдарга токтололу. Абанын нымдуулугун өлчөөчү куралдар булар гигрометр жана психрометр экен. Демек, гигрометр грек тилинен которгондо нымдуулук деген билдирет экен. Ал эми психрометр которгондо муздак дегенди билдирет экен. Эми балдар, абанын нымдуулугу биздин турмушубузда чоң мааниге ээ. Мисалы, айрым ишканаларда жана мекемелерде белгилүү нымдуулукту кармап туруу талап кылынат экен. Ошондуктан биз жасалма жол менен абада суунун буусунун молекулаларын молекулаларын чачыратат экенбиз. Өнөр жайларда, өндүрүштөрдө жана ошондой эле дыйканчылыкта мөмө жемиштерди сакташ үчүн, башкача айтканда аларды кургап калбаш үчүн жасалма жол менен биз абада суунун молекулаларын таратат экенбиз.
Андан башка, демек, теплицаларда, талаа иштеринде көбүнчө теплицада психрометр приборун илип коюшат экен. Ушул психрометрдин көрсөтүүсү боюнча ошол теплицанын ичиндеги абанын нымдуулугун байкап турушат экен. Демек, абанын нымдуулугу көп болсо дагы өсүмдүктөргө зыян экен, алар чиритүүгө алып келет экен. Абанын нымдуулугу аз болсо дагы өсүмдүктөрдүн кургап калышына себепкер болот экен. Ошон үчүн бул температураны жана абанын нымдуулугун контролдош үчүн ушул психрометрдин жардамы менен текшерип турушат экен. Андан башка балдар, китепканаларда дагы сөзсүз түрдө психрометр, башкача айтканда, психрометрдин башка түрү электрондук куралдар дагы, абанын нымдуулугун өлчөчү электрондук курал дагы колдонулат экен. Себеби температурада эгерде төмөн болсо, башкача айтканда, нымдуулугу көбүрөөк болсо, китептердин чиришине, башкача айтканда, нымдалып, бузулушуна алып келет экен. Эгер ошондой боло турган болсо, сөзсүз түрдө биз ошол китепкананын ичин эмне кылыш керек балдар? Туура айтасыңар, терезелерин ачып, абанын алмаштырышыбыз керек экен. Андан башка тамак аш өнөр жайларында дагы белгилүү нымдуулук болуш керек экен. Нымдуулугу көбүрөөк болсо, продуктылардын чирип кетишине алып келет экен. Андан башка, мисалы, өнөр жайларда дагы, жыгачтарда нымдуулуктун текшерип турат экен. Эгерде нымдуулугу көбүрөөк болуп кетсе, жыгачтын чиришине алып келет экен.